Кутман күн урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Орусиянын меморандуму тынчтык келишимге Стамбулда болуп аткан экинчи жолугушууда чыкты. Ал меморандумда эмне деп айтылып атат? Биринчиден дейт, ушу меморандум боюнча ЛНР, ДНР Орусияга расмий түрдө киргени дүйнө таанысын дейт да. Экинчиси дейт, Украина толук нейтралитетке өтсүн дейт. Жана ошо согушчан иш аракеттерди токтотсун дейт да. Анан үчүнчүсү ошо келечекте дейт, ошо экинчи пунктка тиешелүү бир да иш жасалбасын дейт да. Ошо экинчи пунктта айтылып атат. Бир да үчүнчү мамлекет, башка мамлекеттер Украинанын жергесинде ошо аскер күчтөрүн жайгаштырбасын, инфраструктураны жана башка нерселерди. Анан ушул Украинаны ядердик куралды албаган же башка массалык мындай өлтүрүү куралдары болгон мамлекет статусунан арылсын дейт. Эч качан ага эчтеке сатпагыла, эчтеке киргизбегиле дейт. Бешинчиси ошо Украинанын куралдуу күчүн чектейбиз дейт да, чектейли дейт. Анан ошо улутчулдук ошо түзүмдөрдүн баарын таркатыш керек дейт да. Жана ошо улуттук гвардияны да ошо таркатыш керек дейт. Алтынчысы орус элинин ошо эркиндигин жана ошондой кызыкчылыгын толугу менен коргош керек дейт. Жана орус тилди ошо Украина жеринде толугу менен ошондой официалдык расмий кылыш керек дейт. Жетиси ошо мыйзам түрүндө ошо улутчулдук жана жаңы улутчулдук неонацизм дейт. Ошо пропагандасына Украина жергесинде тыюу салыныш керек дейт, партияларына тыюу салыш керек дейт да. Сегизинчиси бүт ошо эл аралык экономикалык же башка кандайдыр бир санкциялар Орусия менен Украина ортосунда жоюлсын дейт. Тогузунчусу ошо бүт баягы үй бүлөлөр биригүүгө көмөктөшкөн ушундай суроолор чечилсин дейт. Анан албетте ушул Украина 10 пунктта бүт Орусия кылган жаракат жана баягы кыйратууларды эсепке алып, контрибуция аларды калыбына келтирүүнү сурабасын дейт. 11-си баягы Украинанын ошо православдык чиркөөсүнүн бүт баягы чектөөлөрүн алынсын дейт. 12-си дипломатикалык ошо байланыштар жана карым-катнаштар кайра калыбына келсин дейт да. Анан окту токтотуу мындай негизи шарттарын мындай дейт да. Ошол УКК жана башка аскерий ушундай түзүмдөр бүт Орусиядан чыксын, ДНР, ЛНРден, Запорож жана Херсон аймактарынан жана ошо эки тараптын бири-бири менен ошо буфердик зонаны сүйлөшөт, макулдашат, ошол зонадан чыксын дейт да. Анан толугу менен УККнын жана башка аскердик түзүмдөрдүн Украинанын аралыкка чек арадан жылдырылсын дейт. Мобилизация токтотулсун, демобилизация башталсын дейт, баары ошо таркатылсын армиясы дейт. Эл аралык курал жеткирүүлөр токтотсун дейт. Ошо аскердик түзүмдөр башка өлкөлөргө чыгып кетсин дейт, токтотсун дейт ушул иштерин. Жана Украина диверсиялык жана партизандык кандайдыр бир ушундай чагымчылдык иш аракеттерден баш тартсын дейт. Эки тарап тең кандайдыр борбор түзүшөт, мониторинг жана контроль кылган. Жана бири-биринин ошо саясий куугунтукталган кишилерди ошо бошотсун дейт да. Жана Украинада аскердик өзгөчө кырдаал алынсын дейт да. Анан ошо эң биринчи ушундай 3-бөлүмдө иш аракет бул деген келишимди түзө баштайлы дейт. 2-3 күн атышпайлы дейт. Жана ошо согуш болуп аткан жерден өлүктөрдү жыйнайлы дейт да. Анан каза болгондорду. Анан ошо Украинанын күчтөрүнө биз деген Орусиядан 6000 өлүк баягы аскерлердин өлүк денелерин тапшырабыз дейт да. Анан ошо меморандум бүт кол коюлсун жана ошол жаңы келишим иштей баштасын дейт. Анан ушул эгерде Украинанын куралдуу күчтөрү ар жылса да чек арадан 30 күн от атылбайт дейт. Анан ошо бүт иш аракеттер кылса, ошол 30 күндүн ичинде ушул меморандумда айтылган нерселер бүт аткарылсын дейт. Шайлоо болсун дейт, Украинада жаңы президент шайлансын. Жаңы президент ушул келишимге кол койсун. Анан ошол келишим БУ тарабынан ошол коопсуздук кеңеши менен тастыкталсын дейт. Анан ратификация болуп ушул келишим иштей баштасын. Ушундай Стамбулда Улжа айынын 2-синде Орусия тарап ушундай бир кандайдыр бир меморандумду түзүп Украина тарабына тапшырып жатат да. Зеленский болсо ушул меморандумду аябай критикалады жана ошо Орусиянын делегациясын ошо баягы уруш сөгүү сөз менен атады. Расмий Кремль ошо ага жообун дагы берди. Украинанын президенти Зеленскийдин экинчи раунд бүткөндөн кийин ошо
Орусия делегациясы боюнча айткан сөзү ушул баягы сүйлөшүүлөрдүн духуна дагы туура келген эмес деп койду да Песков, ошо пресс катчы, Орусиянын президент пресс катчысы. Өзүнүн сөзү менен жооп берип койду. Мындай да, сен жинде жок, сен жинде деген болуп калды. Анан албетте ошо экинчи сүйлөшүүлөрдүн раунду ийгиликтүү болгон эмес окшойт. Эгер маалыматтар боюнча ошол жаңы Герань 2 жасалма интеллект менен коштошту. Орусиянын инженерлери ойлонуп мындай кандайдыр иш аракеттер жасап ошо айтып атышат, ушул Гераньдар эми кичине ошо рэптерди тоготпойт дейт. Атайын ошо каналдарды жабуу ушундай иш аракеттерге тоготпой калышы мүмкүн. Анткени булар дагы көз алышты, инерциалдык система алышты. Анан албетте ошо жасалма интеллект алышты дейт. Ошон үчүн булар уча берет, максатка тие берет дейт сокпосо. Гераньды 2 эсе мындай оорураак кылышты. Буларга ошо күчтүүрөөк кыймылдаткыч орнотушту. 50 килограммдан 90 килограммга чейин көтөрүп алат экен эми. Анан кумулятивдик өрт чыгарчу жана бытыра чачыратчу жана фугастык мындай жарылуучу ушундай күчтөрүн кошуптур. Беспилотниктер ошол БПЛАлар, учкучсуз учактар 5 метрге 1000 метрге чейин уча алышат. Аны албетте баягы кичинекей зениттик комплекстер сога албайт эми. Анан ошондой нерсе акыркы атакада Украинанын ушундай жаңы кичине жаңылатылган учкучсуз учакка Герань 2ге мындай туруштук берүүсү кичине кыйыныраак болуп калды. Балким жакында ошондой согуу болот. Келип атат. Орусия ушундай бир лазерди Кытайдан алмай болду. Бул кытайлык лазер куралы украиндик дрондорду кескенге кытайлар мындайды мурда эле жасаган. Дарактарды кесчү ушундай лазер менен. Азыр эми ушул аскердик ишке жөнөйт экен дагы. Ошо украиндиктер дрондорду токтотконго жакшы жардам бериши ыктымалдуу. Ушул да украиндиктерди аябай мындай кооптондуруп атат. Түнкү Кулжа айынын 3-үндө ушул жардыруу болуптур кечөө. Анан эч ким мындай жарандар, тынч жарандар, атуулдар эч бир жаракат албаптыр. Бирок ошо жардыргыч зат аябай катуу ушундай зыян алып келиптир деп айтылууда. Ошолда ушул эң баягы бекем кармоочу ушундай сваяларына көпүрөнү бекемдөөчү ушул жерден жардыруу катталыптыр да. Ошол маалыматтар келди. Бүгүнкү таңкы 6-да дагы бир 3-чү Крымский же болбосо Керчен көпүрөсүнө сокку болуптур. Эң катуу мостту көпүрөнү кармаган ушундай тирөөчтөргө сокку болду. Ошо 1 тоннадан ашык жардыргыч зат коюлуптур. Украинанын атайын кызматтары өзүнүн тиешелигин айтышты. Тиеше бар деп бизге. Анан ошо жарым жылдан ашык ошо 6-7 ай ушул атайын иш-чара иштелип чыккан жана аткарылган деп айтып жатышат. Кээрлер айтып атат, Sea Baby деген ушундай суу астында жүрүүчү дрон колдонулган жок бекен деп, же болбосо Маричка деген. Чет элде болсо ушундай алгач авиабомба жасалды дейт. Б-61-13 деген. Ошол авиабомба ошо термоядердик тактикалык жардыргыч дүрмөттү алып барат экен. Учактан ыргытса болот, спутниктен ыргытса болот. Ушул нерсе акырындап ушундай сыноолорду жасаган атышат. Улуу Британия азыр украинскиктер аябай коркуп атышат, айтып атат, Путинден көптү күтсө болот дейт. Азыр ушу Путин бизге пикирибиз боюнча орешник менен согот окшойт. Тополем менен согуу, кайсы кандай ушундай ракетасы кичи жардыргыч ядердик дүрмөт менен болсо, ошону бизге колдонушу мүмкүн. Же болбосо ядердик эмес, башка кандайдыр бир, бирок аябай күчтүү жардыргыч заттар менен ушуну ыргытышы мүмкүн деп коркуп коптонушат украиндиктер. Анан Британия айтып атат, эгерде Трамптын кебетеси мындай дейт, Трамп деген жардам бергиси жок дейт да. Украинаны Трамп таштайт окшойт жакында. Спутник чалгындоо кызматын калтырат, бирок негизинен таштайт окшойт. Экинчи курал жеткирбес кылат окшойт. Эгерде ошондой болуп кетсе, анда Украинанын шору дейт. Ошон үчүн Британия Украинага өзүндүк ядердик куралды иштеп чыгууга жардам бериши керек дейт. Анткени Британия менен Украина ортосунда стратегиялык ошо өнөктөштүк боюнча келишимге кол коюлган, түбөлүк келишим мындай өнөктөштүккө деп. Ошону полковник айтып жатат. Улуу Британиянын армиясындагы азыр ал баягы кызматта эмес, бирок Ричард Кемп кантседа мындай сөзү өтүмдүү да. Ошондой сөздөр болуп жатат. Ушул Украинага коргонууга жардам берет деп ойлонуп жатат да. Ошондо
үн катып жатат. Ошондой өз оюн билдирип. Тууралуу курс ушул QR код менен атсаңар болот. Азыр көрсөтүп берем. Кантип атыш керек экен. Баягы катталганга телефонуңарды аласыңар, сканер же болбосо баягы камераны аласыңар, анан мындай кыласыңар. Ушул QR код менен телефон менен атасыңар ушул QR кодго. Анан ушундай чыгат шилтеме. Ушул шилтемеге киресиңер. Киргенде бизнес-пландоо боюнча видеокурска катталуу формасы чыгат. Ошол жерден анан аты жөнүңөрдү жазасыңар. Мисалы үчүн ошо мен Эшмат Ташматов деп койсоңуз, имейлди жазасыңар. Сиздердин имейлиңер Gmail болуш керек, сөзсүз. Эшмат Ташматов @gmail.com. Анан атыңызды жазасыздар. Эшмат Ташматов деп. Ушул суроого жооп бересиздер. Анан жиберип коесуздар. Ошондо сиздерге кат келет. Койсоңуздар болот. Анда эмесе ушу менен бүтүрөлү. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Airsoft оюнуна кантип катышса болот Кыргызстанда? Ал үчүн ушу Airsoft KG деп Google'га жазасыңар. KG бастыңар. Ушул сайт чыкты да. Ушул сайттан анан жазып турат. Трекбол деген эмне кылыш керек, кандай, качан жакынкы оюн болот, каяктан аренда алса болот, страйкбол деген эмне. Ушу бүт маалыматтар ушул жерде да. Жакынкы боло турчу ушул оюнду табасыздар да. Мынакей. Ушул 31-бугуда ушундай оюн болот деп ошо маалыматтар берилген да. Аны ушинтип аяктан катталып жазып, ошол катталуудан ушул жерде регистрацияны басып катталып кирип, анан ишиңерди ошо страйкбол дүйнөсүнө кошулганды баштайсыздар.